Altından inek salındım, altınım sadır sağındım. Gümüştün imek salındım, gümüşümü raykülüm sağındım. Жүйілі атты да, алды айланайын сатырынмай қой десем болбойсың. Анан болду, сен чыккыча күтөм мен, өлбөйм мен деп ушинтип эле кеткен. Анан жарым жылдан кийин көзөтүп кетти. Садырам келтат дегенде күтчү да, манты жасап алып енем күтчү да. Майылга баратам дегенде дагы мантыны жакшы көрсө эле манты жасагыла деп баарын отургузуп алып, манты жасап, даярдап алып анан мен келгиче ошо мантысын жасап алып күтүп турчу эле байкуш киши. Кызматын көрсөм деп тилейм, кыздын кызын жетелеп деп. Жөн эле макалчы болчу да, өзү абышкас деле макалчы болчу ушундай. Жанымда болсо, апама айтмакмын, ыраазычылыгымды айтмакмын. Биз азыр Төп районунун Кеңсуу айылында турабыз. Бул жерде азыркы президент Садыр Жапаров чоңойгон. Садыр Жапаров тууралуу баарына белгилүү болгону менен аны тарбиялап өстүргөн эне тууралуу маалыматтар аз. Энелер күнүнүн урматына мамлекет башчынын апасы кандай аял болгонун билели деп келдик. Анда эмесе биз менен чогуу жүрүңүздөр, президенттин айылын кыдырып чыгалы. Чуу дегенде эле биз президент Садыр Жапаровдун аталаш агасы Жумакадыр Жапаровдун үйүнө бардык. Алар биздин келээрибизди алдын ала угуп, атайын даярдык көрүшүптүр. Бизде кош. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, саламатсызбы? Кымбат түрдө. Бардыгы суроолордун бардыгын Мен аламын бардыгын. Жүрүңүздөр үйгө. Үйгө кирели. Жүрүңүздөр. Бирок атасынын эски үйү толугу менен буздурулуп, кайра курулуп жаткандыктан ал үйдү көрүү мүмкүн болбой калды. Ошентсе да сиздер видеодон көрүп жаткан бул үй Садыр Жапаров чоңойгон, бала чагы өткөн үй болуп саналат. Президенттин апасы Кадыжан Максутова 1942-жылы Кытайдын Көктерек айылында төрөлгөн. Балалык чагы чоң атасынын колунда өткөн. 20 жашында турмушка чыгып, жолдошу Нуркожо Жапаров менен 1962-жылы Кыргызстанга көчүп келет. Бул тууралуу алар менен бирге Кытайдан көчүп келген жакындары эскеришет. Жеңем 13 жашымда келди менин. Жакшынакай тозуп алганбыз, энем атам бар болчу анда. Ошо 13 жашымда эмессем дагы кыз деп тергечү барыбызды. Жумакты бала деп тергечү, атыбыздан айтчу эмес, имандуу келин болчу ал убактакылар. Арык чырай кичинекейинен татынакай болчу, көздөрү тегерек жакшынакай болчу. Эми ошо эң улуу жас Окшошпу мисалы апасына? кимге? Окшош, көздөрү чоң таптатынакай болуп турбайбы президент? Жақсысызбы? Мен Райкүлмін. Мен журналистмин апа. Кандайсыз? Кадыжандын уруусу Байбато деген элде болот уруусу. Ана Максут деген адам чоң атасы болот. Максуттун улуу өмүр деген Кадыжан атасы болот. Анан жошо чоң атасы тарбиялады го Кадыжанды. Кайнене кайнатасы бар, чоң кайненеси да бар болчу анда, чоң энеси. Кийин бала бол Жакат деген биринчи кызы. Андан кийин сабыр турат, андан кийин өзүлөрүнчө бөлүнүп, анан өзүнчө оокат кылды. Ошо өз оокатына тың, токтоо, меймандос келин болчу Кадыжан.
Булар анан ошондон кийин келишти. 62-жылы келди, 62-жылы кайсы айда келди? Кыштын күнү келген. Кыштын күнү кар бороондо келди. Ошо жерге түзү келишти. Булар анан ошентип туугандарыбыз келип, бадырап, жайнап жакшы болуп калдык. Ошондо Кадыжанды жаңы эле алып келген окшойт, Ибрахим. 3 ай болуп калган. Жаңы эле үйлөнүп келиптир. Жап-жаш эле мушундай келин. Кадыжан Максутованын төркүнү Кытайда калып көп жылдар бою кабар ала албай жашаган, бирок сабырдуулук менен жаңы жашоого көнгөн. Көп Кытайдагы кезин эстечү. Көп айтар эле мен төркүнүмдө балдарым деп өз жалгыз келген да биякачы. Анан ошентип көп айтар эле, бир туугандары жок. Жалгыз эле 62-жылы атама жаңы турмушка чыгып эле анан боюнда бар экен да анан атасы бара бер, биз артыңа барабыз деп бир туугандары жибербейген экен да анан ий келет деп эле келе бериптир. Анан ошо ойдон бир туугандары ата-энеси бүт келген эмес. Ал баары Кытайда калып паспортун бирөөлөр жоготуп коюп анан ошо ойдон келбей калышкан экен. Анан ошо өмүр бою эле атам менен ошо бу биякта жашады. Ошо көп ыйлап эскергендерин мен жанында болдум да. Жолдошу Нуркожо Жапаров менен биргеликте 11 баланы, 5 кыз, 6 уулду тарбиялап өстүргөн. Ошо жеңем бу абама турмушка чыгып келгенде мен 10 жашта элем. 10 жашта болчумун. 62-жыл болчу ошол. Бир чети энемдей эле болуп калган ал киши. Эми ал киши ошол ишемчил эле баатыр эне болчу. 11 баланы төрөп ушулардын баарын өстүрдү, баарын чоңойту. Жаш кезинде алар көп иштеди. Ал кезде ошол совхоздо киши жетишпей, сакман болот, тиги болот, бу болот. Анан элдин баары мындай келген коноктордун баардыгы ошо дандырнан. Жеңем аябай мээримдүү, аябай кенен ушундай киши болчу да, ниети ак, мээримдүү болчу. Анан ушу дасторкону да кенен ушундай эл алган, журт алган адам болчу. Жеңемден ажырагандан кийин аябай жоготуу болду мага деле. Баары жаш, мен тегеректе мен эле калдым ошо. Анан ойлосом мындай жаман болуп кетем. Жеңем ошо кыздары тууралуу көп айтчу. Ошо кыздарым чоңойсо, илимдүү болуп, билимдүү болуп окуса деп окутту кыздарын байкуш. Аба менен жеңемчи. Кадыжан апа балдарын эмгекке, ыйманга, сабырга тарбиялаган. Ал катуулук менен эмес, көбүнчө өзүнүн жүрүм туруму аркылуу үлгү болуп балдарына тарбия берчү. Негизи эле сиз апа дегенде апаңыздын кайсы элеси көз алдыңызга тартылат алгач эле? Апа дегенде эле эми айткан насааттары, анан айылда туулуп, айылда чоңойдук да. Ошол айылдагы жүргөн күнүмдүк баягы турмуштагы элестери көзгө элестейт да. Насаат сөздөрүнөн болсо, апам өмүр бою эсте каларлык сөздөрү бар. Ошо кичинекей кезинен бүгүнкү күнгө чейин, ошо өлгүчө чейин айтып жүрдү. Бирөөнүн бирдекесин алба, тартып алба. Бирөөгө жамандык кылба. Жамандык кылсаң төбөдө Кудай карап турат. Өзүңө тиет. Өзүңө тийбесе балаңа тиет. Балаңа тийбесе неберең аркылуу келет деп айтар эле да. Ошо балдарды эмгек жагына тарбиялады Нуркожо көтөм. Балдары тентегенден да барган жок. Мына жакшы өстү. Окутту, билимди кылды, айтатпаймынбы. Мына эми Алла Таалам буйруп, мамлекетти башкарып турат Кыргызстандын садыр. Мына бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет деген макал кыргыздын ошондой. Садырам келатканда мен лично мен өзүм коркчумун да. Өлө коркчум. Бул эжемен анан ошо көчөлө айтып аткам Садырам экөө келатат дегенде үйдүн баарын жууп, тазалап, келип эле мынтип карашчу да, таза болбосо ушчу да, анан коркчум да. Анан ары берде бастырча эмес, аябай строгий болчу да. Ал тиги студент болуп келатканда деле энем келатат дегенде, Садырам келатат дегенде күтчү да, манты жасап алып энем күтчү да. Мантыны жакшы көрөт деп жасап алып күтчүбүз.
Ошо манты эле жасап коелачы, даже айтчу, туурап эле даярдап камырын эле жууп берсеңиз, мен өзүм деле туурап, өзүм деле түйөм дечи да. Манты жасагалаш дей берчи да Садырович. Анан манты жасап күтүп турчубуз. Анан өткөндө дагы тиги мен Гүл атайым Садыровна барабыз деп бир кезип келели, учурашып келели. Бизди деле көп кирбейт да. Бир 6 айда бир көрөбүз биз делечи президентти. Анан кээде эле тиги кирип учурашалчы десек, анан бош болсо келе бергиле деп коет. Анда деле 2 саат сүйлөшөбүз, анан кетип калабыз. Анан ошондо манты жасап берейин, эми энемдикиндей манты жасап ала барайын деп атам да буларгачы. Анан жасадым, таң атпай туруп алыпчы. Анан алып келдик, анан 1-2 манты жеп туруп, жакшы болуптур, бирок энемдикине окшошпоптур деп койду. Күлдүк. Конечно, энемдикине эч кимдики окшошпойт да. Армияга кетип атканда дагы бир эсимден кетпейт. Мен кичине бир ооруп калдым. Анткени баягы картошка отоп жүрүп, эми түн ичинде баягы тентекпиз да, ойноп кетебиз. Анан эртең менен тургузат, картошка отоп келгиле дейт. Анан өйдө жакта бир жакшы бир мындай жаратылышка, жээгине, тоонун түбүнө айдоо жерибиз бар эле. Айдап анан картошка сээп койт элек. Анан ошол жерде отоп атып, анан түштө баягы түшкү тамак ичкенден кийин жатып уктап турайын деп мындай көмкөрөмөн жатып уктап калыпмын. Көкчөпкө жатыпчы. Анан баягы ашказанга суук тийгенби эмне болгон, аябай ооруп калдым эртеси күнү. Армияга кетейин деп аткан мезгилим эле. Анан больницага алып барышты, райондук борбордогу больницага түпкө алып келип жаткызды. Бир жума жаттым. Анан кийин армияга кетчү күнүм келип калды. Военкоматтан болсо келип мени сени больницадан алып кетебиз, сен баягы анкорлонуп эле коркуп армияга кеткиң келбей жатып алдың дегендей кылды. Бирок мен айыга элекмин. Анан кой, мен чыгып кетишим керек армияга деп анан ооруган бойдон больницадан чыгып анан үйгө барсам, түн ичинде баягы армияга узатуу болмок да, эртең менен таң атпай алып кетмек. Анан кечинде барсам байкуш энем дигел атамдын инисинин аялы экөө, эки абысындар каскан мантыларды жасап отуруштур. Жакшы мантыны жакшы көрчү эле, ушу армияга кетердин алдында манты жеп алып кетсин деп. Ушинтип экөөбүз манты жасап атабыз сага деп кечке маал барсам, больницадан чыгып алып барсам. Анан ошентип анан ошол түн ичинде манты жеп алып, жаныма дагы салып, ороп салып беришти. Жанагындай контейнерге. Ошону менен анан манты алып анан армияга кеткеним эсимде да. Кийин студент кезде же болбосо баягы өзүнчө бөлүнүп чыккандан кийин үйгө барасың дейм, шаарда турасың, Бишкекте караколдо туруп калдык. Анан баратам, айылга баратам дегенде дагы мантыны жакшы көрчү эле, манты жасагыла деп баарын отургузуп алып, манты жасап, даярдап алып анан мен келгиче ошо мантысын жасап алып күтүп турчу эле байкуш киши. Анан кийин ушу Садыр жөнүндө көп эле эмелер болду, баягы депутат болду, анда сүйүнүп барыбыз. Жеңем айтчу да, ушу балам чыкса, Кудай буйруп бир ушу элине кызмат кылып аман болуп чыкса экен, ушу балам аман чыгар бекен ушу эмеден деп. Ошондой тилек кылчу. Анан ушу айт, сиздин балаңыз деген президент болот жеңе. Камарабай эле кой, эмне санаркайсың, чыгарабыз деп коем мен. Анан кийинчерээк эле баягы камалып калган кезде неме болуп калды, ушу жеңе. Өзү дагы ооруп калды. Анан жанагы жыгылып дагычы бүтүн ооруп албады. Ошол кезде дагы көп эме тартып калды. Ошондо аман эле чыгып келсе экен үйгө. Балдарым аман болсо экен деп Кудайдан аябай тиленип ыйлачу. Эненин үмүтү акталып, Садыр Жапаров бала кезден эле өзүнүн өжөрлүгү, уюштуруучулук сапаты менен айырмаланып турганын айылдаштары эскеришет. Бир күнү тиги мелисти өкөлөп сабап коюптур. Садыр менен Тилек экөө ошол көчөдөн ойноп атышып эле үйдүн жанынан, ошолордун үйүнүн жанынан эмес Шакир деген кайным бар болчу, анан ошонун баласы Мелис ал деле чогуу окускан. Анан экөө биригип алып туруп экөөнү сабаптыр. Анан жеңем келиптир, жеңем деп коем, Гүлсүн келиптир жеңеме. Анан ушинтип экөө биригип алып деген мени Мелисимди сабаптыр деп. Ой бала да мен бүгүн урушса эртең табышат жеңе, келип үйгө кирип чай ичели деп. Ана мени чыга алып эле чакырып атпай, бери кел чай кой. Барсам эле тиги жеңе бар экен, анан чай коюп экөөбүз отуруп чай бердик. Анан ой ал бала да бала үчүн урушуп атат да, эмне талашса ошо топ талаша кетип эле ошондон эле урушуптур. Топ талашып эле. Кичинекей кезде тентек болчубуз.
кошуна балдар менен башка мындай өзүбүздөн улуураак балдар менен деле мындай бир чүк ойнойт элек, мушташып кетет элек, сабап коет элек. Анан кийин бир күнү бир ошол кошуна бала экөөбүз аркы эки көчө ар жакта турган баланы бир сабап коюп, анан кийин колу чыканагынан сынып кетип, анан кийин ошондо бир аябай урушканы бар. Алдына түшүп барып, берки кошуна бала экөөбүздүн апабыз барып алдына түшүп чайга чакырып ушинтип кечирим сураган күндөрү болгон да. Ошол күндү өмүр бою унутпайм да. Эстегенде күлүп калабыз биз. Ушундай болду эле деп. Эми бала кез ал убакта бир 5-6 класс окуп жүргөн кезибиз болсо керек. Бул жерде чогултуп койгон сүрөттөр ушу Кадижан апанын үй бүлөлүк, ошол кезде эле жашыраак кезиндеги сүрөттөр экен. Бул сүрөттөр боюнча айтып берсеңиз, мисалы, бул сүрөт канчанчы жылкы? Бул эми сүрөт мурун жанагы түптөн барып фотосалондорго өтчү да, Пржевальскийлерге Караколдо ошо барып түшкөн сүрөт экен. Бул 88-жылы түшкөн экен. Бул болсо кийинчерээк эле агамдын үйүнөн түшүптүр, балыкчыдан. Бул болсо ошо түптөн түшкөн сүрөт го, салон. Эми Каракол, Жок, бул балыкчыдан. Бул жерде менмин да. Мен анан улуу эжем чоң баласы менен. Биз балыкчыдан түшкөн сүрөт бул. Сиз апаңызга окшобойт экенсиз. Менби? Өн окшобойт экен ошо. Жана тиги эжем айтып атпадыбы? Жеңем жаңы келгенде биринчи кызына окшош депчи. Мына ушул эжебиз могу. Ушул эжебизге ушундай экен да, жаңы келгенде ушу. Точно ушундай экен. Бул болсо эжем, анан Сабырбам. Бул неберелери. Ошо Сабырбамдын улуу баласы, бул эжемдин улуу кызы. 93-жыл. Мондай сүрөт ар бир үй бүлөдө бар, мен билгенден. Боз үй деп жасалгалап койчу. Жасалгалап. Ар бир үй бүлөдө бар го мондай сүрөт. Бул Караколдон Сабырбамдын үйүнөн экен. Бир туугандар ошо үйүнө барып түшкөнбүз. Үй тоюнда. Бул 3-чү агам Дөөлөтбек. Бул эң улуу агам Насадырова. Бул ар жагында энем. Бул байкемдин ошо биринчи жолдошу каза болуп калган. Президент атасына окшош экен, көбүрөөк, Атасына окшош. Кулк мүнөзүчү кимге окшош? Кулк мүнөзү Экөөнүкү тең бар го. Жок, көбүнчө атабызга окшош Садырдын кулк мүнөзү. Апабыз деген мындай оор басуруктуу, көп мындай неме кылчу эмес да, ойлонуп, анан монтип сүйлөшчү да. Атабыз болсо мындай тез мындай кабыл алчу решение. Ушу Садырдай болчу. Шашма кичине. Анан басканы да тим эле ушу атабыздын өзү да Садырдыкы. Жана аркасынан чуркап жете албай калышпайбы? Точно ушу атабыз тарткан. Бардык учурлары көз алдыма, энемди эстесем эле сразу эле баягы айылдагы күндөр эсиме түшөт. Баягы айылда баягы окат жай менен эмеспи? Мал тейлейсиң, картошка тойсуң, кузик тойсуң, чөп чаап келесиң дегендей. Анан келсең тамагың даяр, ысык тамакты даярдап коюп күтүп аткан болот. Анан отуруп алып анан кийин огородко тамакты жайып алып туруп, анан кийин жайдын күнү, ошо жайдын күнкү күндөр аябай көп эстейсиң да. Тамак жейип баарыбыз отуруп огородто, анан кийин эрте бушчу бир 4-5 түп өрүк бар эле огородто. Алманын түрлөрү, өрүктүн түрлөрү болот эле. Исикуски апорт деп коет, ушундай аябай таттуу алмалар. Анан ошо бир июльдарда эле го дейм, ушу бышып калат. Июнь-июльдарда эле бир 4 түп өрүк, эрте бышкан өрүктөр болот эле, абрикос деп коет элек. Ошонун түбүнө отуруп алып, тамак жеп, абрикостон жеп ушинтет элек да. Анан байкуш киши ошол ал убакта жаш экен, азыр ойлосом, жаш кез экен да. Көп ойноп кетчү элем көчөгө, анан ушуп калчу эле энем. Аябай катуу деле ушчу эмесмин деп бир көз караш менен караганда коркчумун да. Энем кел тап дегенде конокко кетет, бизди үйдү карагыла деп коет. Ойноп кетем да, анан энем келерде чуркап келип үй жыйнап, анан чай кайнатып койчубуз. Постоянно конокко кеткенде
атам менен энем келгенде чай кайнатпа. Чай кайнабай турса урушчу да. Эмне бүт үй жыйналып эмес, чай кайнап эмес, анан баарын жыйнап, чай кайнатып күтүп турчубуз. Анан келип чай ичип алып анан эс алышчу да. Төрөгөндө аябай ошо толготуп атканда түшүмө кирди атам дагы мындай бадыотко сахар алып келип берди деди, кант алып келип берген депчи, толтура кылып. Анан ошону эртеси эле төрөдүм, садырды төрөдүм деп көп айтчу да. Садырымды төрөндө аябай кыйналдым деп. Ошо кыйналганда анан түшүмө атам кирди деп. Атам кирип, анан ошо кантты алып келип бергенде анан эм төрөйткөм деп анан. Жакындарынын айтымында президенттин апасы Кадыжан Максутова эмгекчил, сабырдуу, кайраттуу, кеңпейил аял болгон. Анын үйүндө дастаркон дайыма жайылып, келген конокко эшик ачык болчу. Жеңем ушунчалык дастарканы бересем, барсаң өзү балпай отурат, биягында жармасы, биягында жаңы бышкан наны, дандырга жапкан нандары ушунчалык сон. Анан ой келгиле, жаңы нан бышырдым деп. Эме кылчу эле, эмне деген кенен киши эле. Жеңемде аялдык сапаттардын эң жакшы жактары абдан көп болчу. Оор басырыктуу, сүйлөгөн сөздөрү орундуу, дайыма улууларды сыйлап, кичүүлөргө зат кылганды билчү, өзүнүн кеп кеңешин айтчу. Санаалаштарынын айтымында Кадыжан апанын колу дагы эптүү болгон. Ал шырдак шырып, кийиз басып, төшөк жасап, кыздарынын себин да өз колу менен даярдаган. 69-70 жылы ушу ишти баштап калдык да, мындай жасайлы деп. Анан жаңы үйрөнчүк кездеги ушу жасаган шырдактан үйрөнчүктөр. Анан тиги ошондо жасадык, ойдурдук, чыкырып, ойдуруп, менен шырып, дегенде жүрмөдүк. Анан жеңем экөөлөө ай жеңе меники окшоп атабы дейм да. Окшоп атабы меники десем, ай окшоп атат, сеники жакшыраак сайып атасың. Дейт, кана жок, сиздики жакшы экен. Экөөбүз бири-бирибизге аябай мындай эметебиз. Сиздики жакшы, майдараак болуп атат, меники кесек болуп атат деп. Ушу жакшы сөзүн айтып, ушуга колун тийгизип, жасашып, ушуну үйрөтүп, мага дагы жакшы эмелерди калтырган негизи эле. Анан ошону сактап, ушуга чейин сактап, барктап, жыйып коюп, салып коюп жүрөм. Шырдактар жасайбыз, кийиздерди басабыз, шырда коебуз. Анан жашыл чанамынасын айдайт. Кадыжан апа кыздарына дагы өзгөчө кам көрчү. Турмуштагы кыздарына ар дайым эт сүрсүтүп берчү. Бул тууралуу кызы Райгүл Жапарова эскерет. Этти аябай жакшы сүрсүтүп койчу. Анан сүрсүтүп коюп эле анан жаз болуп калган кезде баягы эттер кичине азайып калат да. Анан ошондо эле мына акыркы эт деп салып койчу дагы берип. Анан андан бирөөбүз келсек эле кайра эле дагы деле акыркы эт деп салып берчү да. Ой, сенин этиң мурда эле төгүнбөдү эле десе, жок, дагы кичине бар деп коюп эле. Лагманды чоюп жасачу, мындай такыр мындай немеге жасачу эмес. Өзү чоюп, колго жасачу, лагманды жакшы жасачу, шылып тамактарды жакшы жасачу негизи. Анан элдин баары мындай келген коноктордун баардыгы еще дандырнанды бир башкача жасачу да. Анан дрожжи менен дагы ачытчу эмес, атайын өзүнүн ачыткысы болчу, ошону менен ачытып анан жасачу. Ошо дандырынан сүрет, меле элдин баары айтат, силердин үйдөгү сүретти азыр барбы ошондой эт деп сурашат азыр дагычы. Кадыжан апа жаш келиндерге колго кесме жасаганды, казанга тамак бышырганды, чайды самоорго кайнатканды үйрөтүп, конок тозуу маданиятын дагы айтып берчү. Бизге деген көп нерселерин үйрөттү. Колго камыр жууртуп, жакшы тыныксын балам, кое тургула муну, азыр койгула тыныксын деп баягы колго кескенди үйрөттү. Тамакты казанга жасатып, самоорду койдуртуп, анан барганда ошо энебиздин курут жайчы эле, өзү жайчы эле өз колу мененчи. Анан ал куруттары да бир башкача куруттар болчу. Ошол кезде деген чөөгөнү кошуп алып жасачу экен. Ошол курут дагы эле азыр биздин көз алдыбызда турат да, барган сайын ошо курутту үйгө барган сайын ошо
курутун эстеймен. Анан каттамасы да аябай таттуу болор эле да. Колго жасачу ал каттаманычы. Анан ал кезде ошо каттаманы сары май менен жасап берчү да. Анан ошо сары май менен жасаган каттамасы эми жегенде ал көпкө чейин даамы озуңан кетчү эмес да. Президенттин апасынын дагы бир өзгөчө кайсиети анын шайыр мүнөзү болгон. Ал отурган жеринде эле жамактатып, ыр чыгарып, айланадагыларды күлдүрүп жүрчү. Аз күнчөлүк болсо таң алышчы садыр колуңду, астыртан кызыр көз салып, теги Кудайым астын жолуңду. Кудайым өмүр берсе экен, рызкы көп жыл жегизип, балдарым аман болсо экен, кимдин бир улу дегизип. Кыздарым аман болсо экен, теги кимдин бир кызы дегизип ай. Кыздың баласын, бақпай қойсаң баласына қаласың. Бағасын келін баласын, бақпай қойсаң баласына қаласың деп ұшындып бір ұрдағанда. Бірін чейінде қарлықтықында бір жерде отырып беріп шөдіп. Ошол үшін баланы бағыш керек, қызды бағыш керек, қыздың да баласын бағыш керек, уылын да баласын бағыш керек деген сөз да. Ошондук бір. Ырларды бер, ятан көрі қайран замар. Уларды бақтым бөпелеп, уылды бақтым жетелеп. Жырғалың уайын көрсем дере емес, уылдың уылын жетелеп. Қырғиек бақтым бөпелеп, қыздарды бақтым жетелеп. Қызматын көрсем деп тілейм, қыздың қызын жетелеп деп. Жөн эле макалчы болчу да, өзү агышкас теле макалчы болчу ушундай. Сонун эмелерди отурган жерде күлдүрүп, жакшы сөздөрүн айтып ушинтип шарактап отурар элек атаң көрү. Ал заман баары өтпөдү, жоголбоду. Ооба, өмүрүнүн акыркы жылдары Кадижан Максутованын тагдыры жеңил болгон эмес. Уулу Садыр Жапаровдун камакта болушу, ал эми кызы Райкүл Жапарованын саясий кырдаалга байланыштуу өлкөдөн чыгып кетиши анын өмүрүндөгү оор учурлар болгон. Кудайдан аябай тиленчү, баарыбыз эле тиледик да, баарыбыз эле жүрдүк, ыйлаптык да эле. Анан жеңе дагы ошол отурганда эле Кудай бир жакшылык берип, ушу чыгып бир тоюн өткөрөр бекем деп аябай үмүт кылып, үмүттөнчү. Ага жетпей калды. Ошо кайгыдан деле болуп калды деп ойлойм да, могу Садырдан кийин эле ошентип мындай өзүн таштап, кичине эметип калды. Жеңем же болбосо аябай мындай кайраттуу, жакшы адам болчу негизи. Алтындан иймек салындым, алтыным Садыр сагындым. Күмүштөн иймек салындым, күмүшүм Райкүлүм сагындым. Садыр Жапаровга 2013 жылы кылмыш иши козголуп, чет өлкөгө чыгып кеткен учурда балдарына кабатыр болуп ыйлап жүргөнүн айтышат жакындары. Мына 2005-тен баштап Садыр саясатка аралашты. Ошондон баштап эле сыймыктанып аябай депутат болгондо ошентип жүрдү ата энебиз. Особенно энебиз эми аябай сүйүнөт эмеспи? Атабыздын дагы сүйүнүчү дагы ичинде болот го. Энебиз аябай сүйүнүп эле сыймыктанчу баласы менен. Анан кийин ушу ар кандай немелер болуп кетпедиби? Жана камалып неме болуп калган кезде ошондо аябай мындай капаланды да. Атабызга да таарынып ушинтті сен ушу саясатка катышпа десең ушу катышпай коет беле, ушу көмтөрдү эмнеге чыгарды, сен уруксат берип койгонсуң, сен макул мейли деп койгонсуң деп атабызга аябай неме кылып жүрдү да. Сен ушуну кереги эмне эле депчи ушу камап койгон кезде. Ушу Садыр кетип эме чет мамлекетке чыгып кетпедиби? Анын аркасынан мен да чыгып кеттим. Ушу саясаттын айынанчы. Анан ошол кезде аябай неме ыйлап жүрдү да. Ушунун эмне кереги бар эле депчи. Бирок ошо таарынды да мындай сен да кетип каласың, Садыр да кетип калат, сен да кетип каласың деп таарынып неме кылды. Анан атабыз болсо туура эле кабыл алды биздин кетерибизди. Андан кийин ошо акыркы күнүндө телефон менен сүйлөштүм. Өзү сезгендей болуп, жакшы тургула, Кудайга аманатсыңар деп айтты. Полшанын жолу кайда экен, топурагым айда экен, Полшада жүргөн балдарым тең аман бересен бар бекен ай. Алматы менен Когалай, ар кимдин көнү жогорай,
Өтеле байлық не керек, ден сақ болса болғанай. Алматының ар жағы бел болотқо, Жожандың екі жағы ел болотқо. Түшкөндө силер есіме, қаралдым көзімен аққан жашым сел болотқо. Саясий окуялардын фонунда үй бүлөдөгү тынчсыздануу да күчөгөн. Бул абал Кадыйжан апанын ден соолугуна да таасирин тийгизген. Себеби акыркы жылдары Кадыйжан апа бөйрөк оорусу менен алышып, ден соолугу начарлап, тез-тез ооруканага кайрылып жүргөн. Ошо бөйрөгүнөн көп жабыркаданан боорунда таш болуп, ошо кийинки жылдары алдыралы десек көтөрө албайт деп алган жок. Ошо боорунда таш көп приступ берип жүрдү да. Анан ошо менен ошо кичүүнүмдикине ооруп эле ошол жака барып алдым. Бул эми депрессиядан эле, атам экөөнүкү депрессиядан кетип калды. Ошондо бат эле начарлап кетишти да экөө тең. Билинбей эле анан. Ошондо аябай кыйналганда ошо түнү менен мен отурдум. Ошондо кыйналганда мен жанында отурдум, таң аткыча. Келме келтирдим. Анан көзүн ачып коет да анан эмне кылып атасың деп мен сүф деп жанда келме окуп айтаптым да ошончо ойгонуп эмне кылып атасың дейт. Анан дем салып атам мени. Сиз кыйналып атпайсызбы десем, мен уктап элатам деп коет, бирок кайра көзүн жумат да анан жөөлүп атты да. Алда айланайын, ай сатырым, ай кой десем болбойсуң. Ошол тиги кумтөрдү косого эле койсоң болмок деп аябай сүйлөндү да. Садырым айтып берчү. Эми атам чыдабай кетип калды, эми сиз мени күтүп туруңуз, мен чыгам. Буюрса баары жакшы болот, сиз өзүңүздү кармансаңыз деп ошо эң акыркы жолу Садырым барып кесип келгенде артка барып алып ыйлады дейт. Балам калып калды деп. Ыйлап чыкты энем деп. Ошо барып кесип келди да ошо түрмөгө барып кесип келди. Ошондон кийин Садырымды көргөн жок. Ошо делеске түшүп калып эле ошо бир жума чалды да гана каза болуп калды. Ошондо да жөөлүп айтып атты да. Ошо азыр кыйналган балдарын эскертип кой энелерчи. Ошо Сиз айтканыңыз бар экен, ошо атам күтпөй калды, эми сиз күтүп туруңуз мени депчи. Ошол акыркы учурун көрбөй калдым деп өкүнбөйсүзбү? Албетте өкүнөм. 2018 жыл бекен, 2019 жыл бекен Айгүл экөө мага жолугушууга барышты. Анан 3 күн, 3 сутка, эми ал жерде баягы мыйзам боюнча 3 суткага чейин берет да жолугушууну. Анан конуп, түнөп, ошол жерде 3 сутка жанымда болуп кетти, ошо өлөр алдында экен. Андан бир жарым жылдан кийин каза болуп калды. 3 сутка ошо баарлашып, чер жазышып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, бала кезден берки окуяларды айтып берип, күлүп отуруп кеттик. Анан мен кетип атканда айттым, эми атамды күтпөй кетип калды. Эми мен чыккыча сиз күтүп туруңуз. Эми ден соолугу да начарлап ошол убакта ушундай болуп калганда, өзүн өзү таштап койгон. Апам ошо кейип, анан кийин ошол өзүн таштап коюп ооруп турган убагы болчу. Анан болду, сен чыккыча күтөм мен, өлбөйм мен деп ушинтип эле кеткен. Анан жарым жылдан кийин көз өтүп кетти. Апаңыз азыр жаныңызда болсо, мисалы, эмне деп айтат элеңиз? Кайсы сөздү айтып албай калдым деп арман кыласыз? Жанымда болсо, апама айтмакмын, ыраазычылыгымды айтмакмын. Сизге 2 дүйнөдө ыраазымын. Ушундай бизди мен эле эмес, 11 баланы тарбиялап өстүрүп, ушундай элге кызмат кыла турган деңгээлге жеткирип, бирөө дагы бир мындай бир кылмыш кылып, бир жоопко тартылбаган, ушундай тартиптүү балдарды өстүрүп, ушул даражага жеткизгениңиз үчүн мен сизге 2 дүйнөдө бактылуумун деп айтмакмын ушул сөздү. Кыргызстандын ар бир үйүндөгү кожойке, эжелер, кыздар булар эне болуп эсептелинет. Анан бекер жеринен айтпайт да, бейиш эненин таманынын алдында деп. Энелер ушу баарыбызды тарбия берип өстүргөн, мейли президентпи, мейли депутатпы, саясатчыбы же жөнөкөй адамбы өстүргөн бул энелер да. Ошондуктан мен ошо энелерге
таазим этип, ушу майрамыңыздар менен куттуктап, майрамдары менен ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, анан ар бир үй бүлөгө ушу Алланын ырыскысы асмандан чексиз ушу жаап турушун каалаймын. Аманчылыкта болушун каалайм.